аны ошондо карача бириги турган. Кече 24-июнда Кыргыз Республикасынын Альпинисттер Федерациясы жетекчиси Эдуард Кубатовдун жетекчилиги менен Манас чокусуна мамлекетибиздин кызыл туусу ар дайым бийикте желбиресин деген ниет менен туубузда атайын бийиктигин белгилеп такта орнотушту. Жаш Манасчы чокудан Манас эпосунан Семетейдин таласка келиши бөлүмүнөн үзүндү айткан. Белгилей кетсек, бул убакка чейин чокунун бийиктиги ар кандай айтылып келген болсо, эми федерациянын атайын тастыктоосунда 4488 метрде белгиленип, картографиясына кире турган болду. Федерациянын президенти Эдуард Кубатовдун айтымында чокуну багынтуу оңой болгон жок. Манас чокусу эми аябай татаал чоку болду. Бул деген жаңы маршрут, бул деген мурунку жеңил маршруттар жок. Именно жаңы маршрут мөңгү менен ошо татаал экен, эми ачык сөз. Но бүт команда 12 киши бүт баарыбыз чыктык. Ошол жерде чокусунда кыргыздын желегин орнодук, койдук. Анан жанакы биздин Айкөл Манасыбыздын тамгасын койдук. 4488 метр ровно. Мурун айтып жүрдү 4484 метр. Жок. Биз деген бир жарым саатта жанакы бийиктигин проверяция этип баштадык. 4488. 4488. Ошон үчүн бу дагы мындай азыр бу это совершенно новый данные да. Манас чокусунда улуу баяндан үзүндө айткан жаш Манасчы Төлөбек Муса уулу сезимдер менен бөлүштү. Ал чокуга чыгуу үчүн атайын дарыгерлердин уруксаты менен чыккан. Кыргыз тарыхында биринчи жолу ушул касиеттүү талаш жергесиндеги абалтадан бери Манас атабыздын атын алып жүргөн айтылуу ушул чокуга чыгып, улуу Манас баянын жаңыртып келдик. Чындап келгенде мындай бийиктикке чыгуу эле койбостон ошондой бийиктикте улуу Манасты айтуу чындап баягы оор болду десек болот. Оор болорун буга чейин эскертишкен, бирок ошол нерсеге сунуштарына макул болуп, баштан аяк бардык сунуштарына макул болуп чыгып келдик. Ушул эле күнү кечке жуук Кыргыз улуттук Манас театрынын улуу кичүү манасчылары жана жалпы эле республиканын аймагындагы манасчылар улуу баяндан күпүлдат айтып, бирде жамгырдай сабалап, оргуштап түн бир окунга чейин айтышты. Иш-чарага облус башчысы Бакытбек Нарбеков, мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов катышып, Манас угушту. Ошондо баатыр Семетей көңүлү бөлүндү, көзүн салып алчалга, баякын энекем айткан Хамбакайдын өзү же болбосо жерде адашып. Бүгүн 25-июнда Куттуу элдин ураны Манас форум фестивалынын 2-чи күнү Капар Медетбеков атындагы Талас облустук музыкалык драма театрынын Айкөл Манастын Алтайдан Таласка көчүп келиши бөлүмүнөн театралдаштырылган пролог менен башталды. Айкырып душман кирсе, баш калкалап жатпаймын. Найза сунса, тартпаймын. Кылычым куру чаппаймын. Айтылган чындык сөз үчүн артыма кайра кайтпаймын. Андан кийин Куттуу эл ураным Манас улуттук Талас форуму башталды. Форумду Кыргыз Республикасынын президентинин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Бакытбек Нарбеков баштап берди. Өтүп жаткан фестиваль форум Кыргыз Республикасынын президентинин 5 жарлыгын ишке ашырууну ниет кылган. Президентибиздин улуттук нарк жөнүндөгү инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндөгү жарлыктары, Кыргыз элинин баа жеткис руханий мурасы Манас эпосунун 3 илтигин ар тараптан изилдөө жана популярдаштыруу жөнүндөгү жарлыгынын маанисин кеңейтип толуктап турат. Анткени инсан өзүн өзү руханий жактан байытып, адеп ахлагын өнүктүрүү менен бирге сергек жашоо образына, дене тарбиясына көңүл бурганда гана ал өлкөбүздүн өнүгүп өсүүсүнө өз салымын кошо ала турган татыктуу инсан болуп калыптанат. Куттуу эл ураным Манас улуттук Талас форуму жана манасчылардын төкмө акындардын фестивали Кыргыз Республикасынын президентинин жогоруда аталган жарлыктарында камтылган идеяларды турмушка ашырууга багытталды. Форумга мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов катышып, омоктуу ою, дымактуу пикирлер менен бөлүштү. Бүгүн глобалдашкан, ааламдашкан, санариптешкен заманда жок болуп кетпей, наркыбыз менен, салтыбыз менен нарды минип чалкалап калпакты кийип баралык деген ой тилек менен республикабыздын президенти Садыр Жапаров нарк тууралуу указга кол коюп,
ошонун алкагында жумурай журтубуздун булуң бурчунда ушундай улуттук форумдар, ушундай чакырыктар өтүп жатат. Кыргыз калкы сөз үчүн аттан түшүп берген. Өзүнүн баркында наркын бийик туткан. Боз үйдө келин жүрсө аптыгып кире албай хан башы менен шүмүрөп жаан алдында күтүп турушкан. Келин чыккандан кийин боз үйгө баш багып, келин жүгүнгөндө алкап туруп анан киришкен. Мына Кыргызда хан бийлигинен нарк бийик турат, күчтүү турат деген сөз ушундан келип тараган. Андан соң окумуштуулар, коомдук ишмерлер, серепчилер, саясатчылар, тарыхчылар ой толгошту. Төрлөрүбүздө монтип аксакалын жайкалткан аталарыбыз, элечекчен энелерибиз отурсун. Кайра жаралууга багыт алган Куттуу элдин Ураны Манас форум фестивалынан Талас облустук медиа борборунун кызматкерлери кабардар кылып турат. Адилет Артыкбеков, Калмурат Мейманбеков, Бексултан Рахатбек уулу, Кайнар Ормонов, Кара Бура району, Кочкор Ата жайыгы.